Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз. Ош шаарынын чарба кызматкерлерине жаңы электр техникасы тапшырылды. Бүгүн Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасына 5 даана атайын электр жүк ташуучу техника тапшырды. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, мэр буга чейин жумушчулар менен жолугушууда техникаларды берүү тууралуу убада кылган. Аталган тапшырма кызматкерлердин ишин жеңилдетүү жана процессти ыкчамдатуу максатында аткарылды. Шаар жетекчилиги мындан ары да Ош шаарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу, жашыл аймактарды кеңейтүү багытындагы иштерди уланта турганын белгиледи. Трамп: Украинадагы кагылышууну жөнгө салууга дээрлик жетиштик. AQShnын президенти Дональд Трамп Украинадагы кагылышууну жөнгө салуу боюнча тараптар дээрлик макулдашууга жетишкенин билдирди. Бул тууралуу ал Абу-Даби шаарында өткөн 3 тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин айткан. Анын кайрылуусун түз эфирдеги көрсөтүүсү Ак үйдүн YouTube каналында жарыяланды. Биз бул согушту токтотуу үчүн тынымсыз иштеп жатабыз. Биз буга абдан жакын келдик. Дээрлик жетиштик, деди АКШ лидери. Белгилесек, учурда Абу-Даби шаарында 3 тараптуу жолугушуулар өтүүдө. Starlink Тажикстанда иштей баштады. SpaceX компаниясына таандык Starlink спутник тармагы Тажикстандын аймагында жогорку ылдамдыктагы интернет кызматын расмий түрдө ишке киргизди. Бул тууралуу компаниянын негиздөөчүсү Илон Маск X социалдык тармагында билдирди. Маалыматка ылайык, бир аз кечүүгө менен иштеген система өлкөнүн эң алыскы жана бийик тоолуу райондорунда да туруктуу байланыш менен камсыздоого мүмкүндүк берет. Илон Масктын айтымында долбоор 2025 жылдын аягында Тажикстандын өкмөтү менен америкалык компаниясынын ортосунда түзүлгөн лицензиялык келишимдин негизинде ишке ашырылган. Кызматташуунун негизги максаты республиканын жетүүгө кыйын аймактарын кеңири санариптештирүү болуп саналат. Өзбекстан Пакистан аркылуу төзөн-түз дүйнөлүк океанга чыгууга ээ болду. Өзбекстандын транспорт министрлиги Пакистандагы Карачи порту менен өзбек логистикалык терминалдар үчүн кампалык аянттарды бөлүү боюнча макулдашты. Бул ички ташуучуларга товарларды портто топтоо жана таратууну тышкы операторлорсуз жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Бул тууралуу өзбек басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, Карачи портундагы кампалар түштүк транспорт коридорунун акыркы чекити болуп, Өзбекстанга дүйнөлүк океанга түз жол ачат. Долбоор жүктөрдү каттоону жөнөкөйлөтүп, иштетүү мөөнөтүн кыскартат жана инвесторлорго жеңилдиктерди сунуштайт. Мультимодалдык коридор Беларусь, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Ауганстан, Пакистан, КМЖ өлкөлөрүнүн Гвадар жана Карачи порттору менен байланыштырат. Өзбекстан бул чөйрөдө транзиттик хаб ролун аткарат. AQShда тышуудан улам полициянын тег учагы кулап түштү. AQShnын Аризона штатында укук коргоо кызматкерлери менен белгисиз куралчан адамдын ортосунда атышуу болуп, полициянын тег учагы кулап түштү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Жергиликтүү полициянын маалыматына караганда, окуя аталган аймактагы Томпсон жана Марк Лейн көчөлөрүнүн ортосунда орун алган. Учурда кырсыктын себептери жана убактысы тууралуу маалыматтар такталууда. Ал эми жергиликтүү басылмалар куралчан адам кармалганын маалымдашты.
Парламентте чет элдик номурдагы унааларды мыйзамдаштыруу маселеси көтөрүлдү. Жооп кандай болду? Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев чет өлкөлөрдөн мыйзамсыз ташылып келген унааларды мыйзамдаштырууну улантуу керектигин билдирди. Ал бүгүн парламенттин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиевден маселени карап чыгууну өтүндү. Амангелдиев кайра мыйзамдаштыруу мүмкүнчүлүгү болбостугун айтып, себебин түшүндүрдү. Убагында жетиштүү мөөнөт берилген. Тилекке каршы жарандарыбыз жоопкерчиликсиз мамиле кылышты. Кайра мыйзамдаштыруу программасын киргизүүгө мүмкүнчүлүк жок. Бул деген ээптин алкагындагы чоң маселе болгон. Биз азыр өнөктөштөрүбүзгө кайра мыйзамдаштыруу маселесин түшүндүрүп бере албайбыз. Алар анда силер аткезчиликти киргизип эле бажы төлөмдөрдөн качып жаткан турбайсыңарбы дешет, деди ал. Булак Суперкежи. Спикер кечээги сындардан кийин президент менен сүйлөшкөнүн билдирди. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу кечинде президент Садыр Жапаров менен сүйлөшкөнүн билдирди. Ал талкуу аткаруу бийлиги менен жогорку кеңештин ортосундагы пикир келишпөөчүлүк тууралуу болгонун тактады. Кечээ бул жерде айтылган сын пикирлерден сөзсүз жыйынтык чыгат. Эң башкысы өлкөбүздө ынтымак болушу керек. Сөзсүз түрдө бийлик бутактары бири-бирибизди сыйлап, алдыга жылышыбыз керек, деди Тургунбек уулу. Спикер ошондой эле аткаруу бийлиги менен депутаттардын ортосундагы кайым айтышууларды мыйзам чедемдүү көрүнүш катары сыпаттады. Айта кетсек, парламенттин кечээги отурумунда өлкө башчынын айткан сынына жооп бергендер болгон.